Өзгөндө Портер менен мотоцикл кагышып бир адам жабыркады. Бишкекте электр мамысынан түшө албай жаткан кыз куткарылып, милицияга өткөрүлүп берилди. Дәл ушундай шарикте саякат кылам деп шарик жарылып, 2 адам каза болду. Мен буга татыктуу эмесмин. 16 жаштагы кыздын кылыгын көрүп көзүңүзгө жаш албай кое албайсыз. Видеороликти аягына чейин көрүңүздөр. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында койду караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ең аса түз. Ne karab burada o? Şapka. Tamam kızım. Şimdi tuğanı pazar kaptır. Спасибо. На 2. Да. Тебе нравится? Конечно. Да? Конечно. Осыған ұнайды, массажный жағы. Жақсы ме? Қара. Кайф, да? Кайф. Туғанын Толсыдан. Спасибо. Ой. А вот, шашка котка, муфу стоишь, шашка посыпта. Al. Ала ғой. Al. Саған туған күніңе құтты болсын жаным. 16 жасың. 16 жасың. Совершенно детектив. Ой, зон. Не, ұнамай ма не? Басқасын алып берейік па? Желание куда емес. Неге? То я же не заслужила. Өшей. Алдырынды, Ал- мама алшы енді. сұра тұрайын. Еще не сұра. Şimdi адаптер келмейтін еді, мама адаптермен бірге алып арайын ал. Та-да. Ала ғой жаным. Игілігіне жарат. Аш. Аш. Ашыш. Аш şimdi зламай болды. Все, успокойся. Шишоным, менің балапаным. Вот, tamam. Аш. Отырсың, Отыр. Болды, все, успокойся. Болды, отключай камеру. Қазір Ерхандарды ренжиді. Ренжімейді. Неге апалай бересіңдер дейді. Ренжімейді. Бәрі күшті давай. Болды, отключай, все. Жаным. Өзгөндө оор жүк ташуучу унаа менен мотоцикл кагылышып, бир адам жабыркады. 14-июнь күнү Өзгөн районунун Куршап айыл аймагындагы унаа кырсыкка шектелген айдоочу кара суудан кармалды. Бул тууралуу бүгүн 16-июнь күнү Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык айылдын Ыдырысов көчөсүндө болгон Кара Суу районунун Кайрагач айылынын 1977-жылы туулган тургуну Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа менен бара жатып, каршы тилкеде келе жаткан мотоцикл менен кагышкан. Мотоциклды Өзгөн районунун Куршап айыл аймагындагы Шагым айылынын 1994-жылы туулган тургуну башкарып бара жаткан. Кырсыктан улам мотоцикл айдоочусу жаракат алып, Куршап аймактык ооруканасына жеткирилген. Hyundai Porterдин айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткен, бирок көп узабай ал Кайрагач айылындагы өз үйүнөн Өзгөн районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөөчүлөргө өткөрүлүп берилген. Унаасы айып короого токтотулду. Боом Капчык айында сел каптаган жол тазаланды. Кече 15-июнь күнү саат 15:20 чамасында жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Кемин районунун Кыз Күйүү айылында сел жүрдү. Бул тууралуу ОКМден кабарлашты. Маалыматка караганда, коктук колоттордон түшкөн сел суулар Бишкек Нарын Тооругарт унаа жолунун Боом Капчык айы Кыз Күйүү айылы жолдун бир тилкесин жарым-жартылай кум шагылга толтуруп, унаалар өтүүсүнө кыйынчылык жаралган. Ал жерге өзгөчө кыржалдар министрлигинен ыкчам топ, бир жүктөгүч, бир грейдер жана жол сакчылары тартылган. Аткарылган иштердин жыйынтыгында унаа жол саат 17:00 толугу менен тазаланган, жабыркагандар жок. Айланма жолду 30дан ашык айдоочуга айып пул салынды. 15-июнда Бишкек Нарын Тооругарт унаа жолунда ылдамдыкты ашырган 30дан ашык айдоочу аныкталды деп маалымдады Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы. Эреже бузууларды автоураган автокомплекси каттаган. Айдоочулар транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашуусу боюнча жоопкерчиликке тартылышты.
Бишкекте ири алдамчылыкка шек саналган 35 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Ленин Риптен билдирди. Маалыматка ылайык, май айында милицияга жаран арыз менен кайрылган. Ал кул алдындагы кызматкерлери кардарларга өзүн жоопкерчилиги чектелген компаниясынын кызматкери катары тааныштырып, алардан алдоо жолу менен ири суммадагы акча алып качып кеткенин айткан. Натыйжада арыз ээсине 4.851.859 сом материалдык зыян келтирилген. Бул факты боюнча алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Кармалган жигит убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тышкы иштер министрлиги АКШнын кыргызстандыктарга виза чектөөлөрүн киргизиши тууралуу маалымат берди. Тышкы иштер министрлигине АКШ элчилигинин консулу чакырылат. Бул тууралуу кечээ 15-июнда аталган министрликтен билдиришти. Бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттарында коопсуздукту камсыз кылууга жана чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүүсүн тартипке келтирүүгө багытталган миграциялык мыйзамдарды кайра карап чыгуу процесси уланууда. Учурда Кыргызстандын жарандарына карата кандайдыр бир шектөөлөрдү киргизүү боюнча АКШ тараптан расмий маалымат түшө элек. Тизме кандай критерийлердин негизинде түзүлөрү Кыргызстан үчүн түшүнүксүз болуп калууда деп айтылат маалыматта. Буга чейин АКШ тарабынан бир катар мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына карата өлкөгө кирүү боюнча чектөөлөрдү киргизүү тууралуу маалыматтар жарыяланган. Анда жалпы 35 мамлекет айтылып, анын ичинен 25 Африкалык өлкө, ошондой эле Кариб деңизинин, Борбордук Азиянын жана Тынч океан аймагынын айрым мамлекеттери кирген. Маалыматта бул өлкөлөр бир катар талаптарга жооп бербей турганы белгиленет. Айрым мамлекеттерде ишенимдүү документтерди бере турган ыйгарым укуктуу органдар жок же документ жасалмалуу фактылар көп кездешет. Ошондой эле бул өлкөлөрдүн жарандары АКШда жүрүү мөөнөтүн көп учурда бузушат. The Washington Post жазгандай, МАМ департаменттин өкүлү бул кызматтык документтер боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. АКШнын Ак үйү бул тууралуу комментарий бере элек. Бишкекте электр мамысынан түшө албай калган жаш кыз куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. УКМ кечээ 15-июнда Айни көчөсүндө болжол менен 18-20 жаштагы кыз жогорку чыңалуудагы темир электр мамычасына чыгып алып түшө албай жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөнүн белгиледи. Министрлик жерине барган 5 куткаруучу кызды электр мамысынан аман эсен түшүрүп, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкенин кошумчалады. Туркияда туристтер бар аба шаарлары кулап, 2 адам каза болду. 15-июнда Туркиянын Аксарай шаарында Каппадокия аймагы ичинде туристтер бар 2 аба шаары кулаганын НТВ Хабер телеканалы жазды. Шаарлар эртең менен учурулган, бирок көп өтпөй аба ырайы кескен начарлап, катуу шамал башталып, шаарды кондурууга аракет кыла баштаганда кулап түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча окуядан 30дан ашуун адам жаракат алган. Алардын арасында Индия менен Индонезиядан барган туристтер да бар. 2 адам каза болду. Актриса Айгерим Саматова көз жарды. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазып, видео менен бөлүштү. Кош келдиң кызым, бардык аял затына башымды ийип, тизе бөгүп таазим этем. Бала ошол үчүн таттуу болот турбайбы, Кудайым. Ушул күнгө аман эсен жеткиргениңе шүгүр деп жазды ал. 2022-жылдын 18-июль күнү ырчы Мадияр Русланов сүйүктүүсү актриса Айгерим Саматованын колун сураган. Ошол күнү актриса Мадияр мырза менен 6 жылдан бери кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөнүн ачыктаган. Ал эми 2023-жылы түгөйлөрдөн тун кызы төрөлгөн. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт.
Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.